Айгерим Расул кызы, жолдошумдун акыркы 4 айлык маянасына 2 кычкылтек конденсаторун сатып алалы деп чечтик. Бул тууралуу Ырчы социалдык баракчасына жазып, кайрымдуулук үчүн жардам бере ала турган адамдарды кол сунууга чакырды. Азыркы оор кырдаалда концентраттык аппараттарга, дары-дармектерге, медициналык муктаждыктарга каражат топтоп жатабыз. Кыргызымдын өмүрүнө кайдыгер карабаган инсандар кошулуңуздар. Келиңиздер, Кыргызымдын патриоттору, кайдыгер карабай алакандай элибизди сактап калганга себепчи бололу. Элибизге, мамлекетибизге жардам берели. Азыркы учурда оору менен күрөшүп жаткан инсандарга Аллахым шыпасын берсин деп жазды Ырчы. Булак аргумент KG. Эстрада ырчылары Анжелика жана Асема бир командада иштеп жатышат. Тактап айтканда, Апам жана мен фонду менен биргеликте кайрымдуулук иш-чараларын ишке ашырууда. Буга чейин эки ырчынын ортосунда соц тармактары аркылуу кермур айтышы болгон. Ырчылар учурда элдешип чогуу түшкөн сүрөттөрүн чыгарышты. Анжелика өзүнүн баракчасына Асема жана Алтынай Нарбаева болуп түшкөн сүрөтүн жүктөп, бир туугандын ортосунда деле чырт-чырт болуп турат. Бүгүнкү күндө түшүнбөстүктөн дагы аманчылык, ден соолук биринчи орунда. Кечиришип алганга үлгүрүңүздөр. Асем кыз, апабыз сүйүнүп жатат. 3 күндөн бери чогуу апам жана менде элибизге кам көрүп жүрөбүз деп билдирүү калтырган. Ал эми Асема өз кезегинде Алтынай апа менен Анжелика Сулуунун командасына кошулду. Заря толтурса да бизде энергия шыпташат. Хейтерлер жакшына болгулачы ай деген билдирүү менен чогуу түшкөн сүрөтүн жүктөдү. Булак аргумент KG. Социалдык тармактарда Ырчы Асель Кадырбекова ооруканадан чыкты деген маалымат тараган. Мунун чынтөгүнөн билүү үчүн ортопед Сабырбек Жумабековго жергиликтүү басылмалардын бири байланышты. Академик желдей тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбей турганын айтты. 4 күн мурун Аселдин акырегине операция жасалды. Ал азыр алгачкы кадамдарды жасай баштады. Учурда реанимацияда. Абалы күндөн күнгө жакшырууда дейт Жумабеков. Булак аргумент KG.